Журналисттик кесип менин жашоомдун маңызына айланды. Журналисттик кесиптин аркасы менен көптөгөн ушул жакшы билим, тарбия жана башка көп жакшы сапаттарды алганга жетиштик. Журналистика келүүмдүн негизги эле максаттарынын бири бул эл менен иштешүү, карапайым элдер менен иштешүү, аларга кызмат көргөзүү, алардын таламын талашып, укуктарын талашып, аларды чагылдыруу болчу. Мына ошол максаттарым азыр орундалып атат десем эч жаңылышпайм. Анткени журналисттик кесип менен коомдогу социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө аларга жардам берүүгө дагы биздин бир канча материалдарыбыз салымын кошуп атат. Мисалы «Инсан» деген берүү телепрограммабыз бар, автордук. Ошол берүүнү мен алып барып жатып, көптөгөн социалдык жактан аз камсыз болгон, буту баса албаган же болбосо билимге ынтызар болгон адамдарга жардамдарды, акцияларды уюштуруп, аларга жардамдарды берип жүрөбүз. Мисалы баспаган адамды басуусуна дагы шарттап, бекер медициналык жардамдарды дагы өзүбүз сүйлөшүп, иликтөөнүн жүрүшүнө сүйлөшүп, аларга бекер медициналык жардамдарды да көргөзүп жүрөбүз. Бул дагы эң негизги максат. Бул бизге ар дайым мындай жумуштарды аткаруу бизге шык берет. Андан сырткары Ош шаарынын чет тарабындагы каралбай калган 600 гектар жер боюнча атайын журналисттик иликтөөлөрдү даярдадык эле. Ал жерде бир адам 600 гектардын мыйзамсыз саткандыгы аныкталган факт чыккан. Ушунун аркасынан жүрүп, жакында эле президенттин журналисттер менен болгон жолугушуусунда ушул маселени көтөрүлүп, бул маселени прокуратура, милиция кайрадан жаап койгон экен. Биз президентке суроо берип, ал жеринен көзөмөлгө алам деп убада бергенден кийин бул маселе кайрадан каралып чыкты. Мына кече жакында эле мен угуп калдым. Ошол биздин иликтеп чыккан материалда ошол күнөөлүү деп айыпталып жаткан адам абакка камалды да. Бул дагы болсо биз ошол карапайым элдердин таламын талашып, алардын укуктарын эл үчүн ушундай кызмат кылгандыгыбыздын бир белгиси деп айтсам болот да. Ош ТВ менин экинчи үйүм десем эч жаңылышпайм. Анткени күнүбүздүн жарымдан көпчүлүк бөлүгү ушул биздин алтындай болгон кесиптештерибиз менен өтөт. Бул жерде бизге абдан кызыктуу, ушул кесипке келип туруп, ушундай жакшы инсандар менен аралашып, бир туугандай эле болуп калганбыз да. Бардыгыбыз ушул жерде, кубанычыбыз дагы, кайгыбыз дагы бардыгыбыз ушул жерде өтөт. Ошон үчүн Ош ТВ менин экинчи үйүм, ушул менин мектебим десем жаңылышпайм. Анткени мен ушул жерге келип көптөгөн билимдерди, талим тарбияларды агайлардан, эжекелерден алдым. Анан көптөгөн досторду таптым, коллективден бир туугандарды таптым. Булар мага ар дайым ишеничтүү, мен үчүн ишенимдүү боло алат да. Мен дагы буларга ишеним артам.